Мен алыскы Чаткал районунан байланышып жатам. Мен жашаган жерден бийликтегилерге кайрылуу маселеси оор. Облустун борбору Жалал Абад шаарына келгенче 500 чакырым алыстыкта. Жол кире акысы барып келгенче 3000 сомдун тегереги. Ошолор бул жака атайын кабылдама ачышса жакшы болмок. Себеби биз жазган каттарыбызды жеткирип турмак. Почта райондун борборунда. Райондун борбору 100 чакырым алыс. Биздин үндү эч ким укпайт. Мыйзамдуу жолун билдирип коюңузчу. Түшүнүктүү. Сиз өзүңүздүн үнүңүздү, өзүңүздүн мындай билдирүүңүздү, кайрылууңузду, сунушуңузду, даттанууңузду жеткирүү бүгүнкү күндө бул мындай сөзсүз түрдө Жалал Абад облустун борборуна же болбосо ошол райондун борборуна барыш шарт эмес. Бүгүнкү күндө интернет тармагы бардык мындай үйдө бар деп айтсак болот. Ошондуктан сиз интернет аркылуу бийликтин 3 бутагына, Кыргыз Республикасынын президентине өзүңүздүн кайрылууңузду жолдосоңуз болот. Буну кандай кылып жолдойсуз? Кыргыз Республикасынын президентинин өзүнүн расмий сайты бар. Ал сайтка кирсеңиз, бул жерде электрондук кабылдама деген атайын бөлүмчөсү бар. Ошол кабылдамага кирип өзүңүздүн даттанууңузду дейбизби, же болбосо өзүңүздүн бир арызыңызды калтырып койсоңуз болот. Андан сырткары аткаруу бийлигинде ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өзүнүн расмий сайты бар. Мыйзам чыгаруу бийлигинин жогорку кеңештин өзүнүн сайты бар. Жогорку кеңештин сайтынын сиз ошол жерде каалаган эл өкүлүнө, демек каалаган депутатына мындай өзүнчө кат жөнөтүүгө дагы укугуңуз бар. Себеби дегенде ал жерде ар бир депутаттын өзүнүн демек электрондук даректери көрсөтүлгөн. Ошол электрондук дарек аркылуу каалаган депутатыңызга жеке өзүңүздүн кайрылууңузду келтире аласыз. Үчүнчү бийлик сот, жогорку соттун дагы өзүнүн расмий демек сайты бар. Ал сайтка дагы өзүңүздөрдүн кайрылууңуздарды жазсаңыз болот. Сот департаментинин, Кыргыз Республикасынын прокуратурасынын, деги эле бардык бийлик бутактарынын, ишкана мекемелеринин керек болсо жергиликтүү өз алдынча башкаруу жергиликтүү бийликтин дагы өзүнүн расмий сайттары ачылган. Ал сайттары боюнча өзүңүздөр ошол электрондук дарегине катты жөнөтсөңүздөр, бул сөзсүз түрдө каралат. Себеби дегенде жарандардын арыздаттанууларын кароо жөнүндө атайын мыйзамга ошол электрондук катты мыйзамдуу каттап, аны сизге жооп берүү жагы мындай киргизилген, өзгөртүүлөр киргизилген. Сизге бир эле ошол катты ошол электрондук дарек аркылуу эмес, сизге жазуу жүзүндөгү дагы ал сиздин почта аркылуу сиздин үйүңүзгө келип түшөт. Сиз бул жол менен мындай айтканда үйүңүздөн чыкпай туруп Кыргызстандын каалаган бийлик бутагына, каалаган бийлик өкүлүнө, кызмат адамына өзүңүздүн үнүңүздү мындай жеткирүүгө толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ошондуктан сиз бул бүгүнкү күндө баягы интернет аркылуу электрондук кабылдама деген бөлүмгө кирип өзүңүздүн демек катыңызды жөнөтө аласыз. Кыргыз Республикасынын жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө мыйзамы, электрондук почта боюнча келип түшкөн электрондук кайрылууларды кароо тартиби, жарандардын электрондук кайрылууларын кабыл алуу үчүн мамлекеттик бийлик органы же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы интернет тармагында өзүнүн электрондук поштасынын расмий дарегин каттайт. Мамлекеттик органдын же өз алдынча башкаруу органынын электрондук поштасынын дареги мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын расмий сайтына, ал эми ал болбогондо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн расмий сайтына жайгаштырылууга тийиш. Жаран өзүнүн электрондук кайрылуусунда электрондук кайрылууну жөнөткөн мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аталышын же болбосо тиешелүү кызмат адамынын фамилиясын, атын, атасынын атын же болбосо тиешелүү адамдын кызмат ордун, ошондой эле өзүнүн фамилиясын, атын, атасынын атын, байланыш телефонун, жашаган дарегин милдеттүү тартипте көрсөтөт, кайрылуусунун маани маңызын баяндайт. Электрондук кайрылууга көчүрмөлөрдү, анын ичинде алар боюнча электрондук файлдар жайгаштырылган сканерленген электрондук документтерди интернет тармагындагы даректерин тиркөөгө жол берилет.